Tөгülüp jamgır jamgır göçede jaz. Negedir men jamgırdım jakşı görüm. Jamgırdı jaş kokşotup manayım pas. Negedir sen estesem jaşı berem. Jirmançı jaz gelseçi, jirmançı jaz gelseçi. Jamgırdı jaş kokşotup manayım pas. Negedir sen estesem jaşı berem. Negedir sen istesem jaşı berem. Örükler tügel gülün açkan kezde. Özüm çöngötkön doylop ulbayım jen. Abası jaz jıttangan tangda geçti. Jirmançı jaz gelseçi, jirmançı jaz gelseçi. Özüm çöngötkön doylop ulbayım jen. Abası jaz jıttangan tangda geçti. Агай, кош келипсиз. Чоң рахмат сизге атайын ушундай убактыңызды бөлүп келгениңизге. Университетиңизге атайын чакырдык. Агайдын жалындуу жаштык бир сонун мезгилдери калган жер, эстеп бир студенттик кездери эсине түшсүн деген ойдо. Рахмат. Бул университеттен бир кезде институт болчу. Биз 3-чү выпуск деп коет го. 3-чү тандоодон келгенбиз. Бул биз үчүн ыйык жайда, аябай. Анткени мектепти бүтүп, ата-энесинен алыстаган балдардын ушул институттун мээримине бөлөнүп, ушул институттун камкордугунда 3-4 жыл өмүрүн өткөзгөн бул ыйык болбой эмне болот? Ушул жерде сомдолдук, ушул жерде толгондук, чыгармачылыкка алып кирди бизди. Чыгармачыл адам болот белек, болбойт белек, бир Кудай билет. Тагдыр айда ушул жерге келдик. Андан кийин бул институттан алган билимибиздин, ушул чөйрөнүн чыгармачыл атмосферасы бар да бул жердин. Ошонун баары кадимкидей таасир этет экен. Мен өзүмдүн практикаман улам айтып атам да. Анан ушунча чыгарган чыгармаң болсо, ошонун баарынын артында ушул калдайган университет турат деп билем да. Ошол университеттеги балдарды киши кылалы деп, кийин атактуу адам кылалы деп жанын таштап иштеген менин Алаев сыяктуу, агайым сыяктуу мугалимдердин эмгеги турат деп ойлойм да. Алар болбогондо Кудай билет эле кандай болот элек. Ошон үчүн бул жер ар бир окуп чыгып кеткен бала үчүн бир ыйык жайда. Биздин өнөрдө жүргөн ушул институт бүткөндөрдүн мекеси ушул жер деп ойлойм да. Ушул жерге келип сыйынып ушул жерде жүрүшүбүз керек. Ар келген сайын бир сонун бир өзгөчө элестер болот болуш керек бул жерге келген. Албетте, эми көз алдыңан чууруйт баары тең. Студент кездеги баягы ийгиликтериң дагы, кемчиликтериң дагы, жиндилигиң дагы, соолугуң баары тең бүт көз алдыңан өтөт. Эстейсиң, туура эмес кылган иштер, мисалы үчүн мен туура эмес жасаган иштеримди эстегенде кадимкидей ичим ачышат. Эми акыл эстин жоктугу да, болбосо ошондой кемчиликтерди кетирбеш керек эле деп ойлойм да. Экинчи янан карап отурсаң, жаңылбаган киши болбойт деп өзүңдү сооротосуң, ушундай кемчиликтерден уламынан сабак аласың, киши болосуң деп өзүңдү сооротуп коюп анан кийин делдейип кете берет экенсиң да. Андан ары. Көбүрөөк эсиңизге түшкөн бир окуя.
ушул жерге келатканда же келгенде? Мен политехте окуп жүргөм. Горно-геологический факультет деп коет, Тоо-кен факультети, геолог болом деп жүрчүмүн. Мен музыкант болом, же болбосо поэзияга аралашам деп өмүрүмдө кызыкчу деле эмесмин. Анткени онду бүтүп атканда бир кызыктым, мына филфакка барсамбы деп. Акын болоюн деп ойлодум. Мен мектепти бүтүп аткандагы алгачкы тилегим ошондой болчу. Анан кийин келсем, бу жерде бир тууган агам Кыргызстан маданиятында иштечү эле. Ал кезде аты чыгып калган сынчы, өз абдан мыкты акын болчу. Анан айтты, ушу Токтогулдун 2 баласы бир адабий чөйрөдө тытышып жүрөбүзбү, сен жазып, мен сындап. Кой сен бар техникалык вуздардын бирөөсүнө бар деп, анан мен политехке кетип калгам. Анда мен геолог болоюн деп. Анан ошол жерде окуп жүргөндө биринчи курстун баягы кышкы сессиясы бүтүп, анан бир апрелдер болуп калды беле. Ошол учурда ушул искусстводо окуган бир Аттокур деген айылдашым бар эле, ошонун бир учурашып кетейин деп 6-күнү келип калбайынбы. Анан ага чейин биз мектепте жүргөндө райондук кароолорго катышчубуз, аккордеон тартчубуз, тиги болчу. Анан Аттокурду карасам, аккордеонду безилдетип ойноп калыптыр, укмуш чыгармаларды ойноп атат. Полонезди ойнойт, түрк маршын ойнойт. Анан менин бала кездеги аккордеон тартып жүргөндөгү уктап калган итим ойгонуп кетти ушул жерден. Ал күнү кетпей ушул жерде конуп калдым. Аттокурлардын бөлмөсүндө бир бош керебет бар экен. Эртеси кечке музыка уктум дагы, ошол күнүнөн ойлодум, болду, мен таштайм политехти, келем ушул жака. Деп анан мен кетем деп баштадым да. Анан аяктан кете албай дагы жүрдүм. Себеби Поляков деген деканыбыз бар эле, ал мен документимди бербей, сен бүткөндөн кийин Афганистанга барышың керек, спецкурс деп койчу. Бизди Красновид деген бир орус группасынын эмеси старостасы, мен кыргыз группасынын старостасы болчумун. Экөөбүздү атайын курста бир киши окутат эле. Силер бүткөндөн кийин Афганистанга барып 2 жыл иштейсиңер деп, ошол багытта сабак өтүлчү атайын. Анан ал курска киргендердин келечеги абдан мыкты экен. Ошонун баарын түшүндүрүп айтып, анан кийин Поляков, жок, сен кетпешиң керек, бүтүшүң керек окууну деп атат. Агамды чакыртты, мен болбой эле кетем деп атам. Бул искусствонун, өнөрдүн бир азгырыгы. Ошондо билдим да. Келечегим айтылып атат. Жакшы келечек күтүп атат да, үй, жай, иш дегендей. Жок, анын баары бир тыйынга турбай калды. Ушул жерге келген 2 күнүм мени бүт баарын аңтар теңтер кылып кетти да. Ошо ойдон көгөрүп отуруп, анан кийин бияка келем деп кетип калдым да, политехте. Анан биякта эми июльдө башталат. Ага чейин окугум да келбей калды политехте. Анан эл чыгармачылык үйү деген бар эле бизде, республикалык. Ошол жерде Мамбет Таранчиев деген бир акын бар болчу, чоң акын болчу аябай. Но бизде 4 акын деп жүрбөйбү? 4 акындын катарында ушул 5-чи акын бар болчу. Мамбет Таранчиев деген, ал күчтүү акын болчу, Осмонкулдун окуучусу. Ошол гастролго чыккан жаттыр. 2 айдан ашык. Анан мен барып, окууга тапшырганча бир жерге иштеп, кичине кийим кечемди оңдоп алайын деп барам да. Барып анан ошолорду ээрчип кетип калып атпаймынбы? 2 ай 20 күн гастролго чыгып, шиштей болуп арыктап, аябай. Эртең менен саат 6-да турабыз, ак экөөбүз. Анан 6-га жакын эле жатабыз өзү негизи. Таң атканча ырдатат да ал кезде. Анан мен автобустун ичинде томолом жумаланып иши кылып, уйкум канып канбай, анан Таранчиев эми үчүн 6-да тургузат, анткени колхоздун башкармалары 6-да нарядка келет. Ошондо башкармаларды кармап сүйлөшүп калыш керек да. Оюн коебуз силердин айылга деп. Андан кийин башкарманы таппайсың. Деп анан кийин 6-да чыгабыз. Алар менен сүйлөшкөндөн кийин анан эми ил мына афишаларды дейт, мен маймылдай болуп, тиги карагайлардын эмесине тырмалаңдап чыгып афишаларды илем. Ошентип жүрүп, мына шымымдын 2 такымы түшүп калды бир күнү. Жылан карагайга чыга берип. Анан ал киши шым алып берди. Анан мен суранып атам да, байке бир бышыгыраак шым алып берсеңиз дагы айрылып калбасын деп. Экөөбүз ошентип жүрөбүз.
афишилейбиз, кайра келебиз, келгенде биздин кишилер жаңыдан туруп бет башын жууп аткан болот. Анан түштөн кийин бир орус жигит бар эле. Реквизит ташыган. Реквизит деген мен спектакль коюлчу да, ошонун бүт баягы бутафорияндай мындайлардын баарын кое турган чоң жүк ташыган машина айдачу ал. Ошонун баарын ташып жүрчү. Ал экөөбүз эрте барып клубду даярдашыбыз керек. Көшөгөн илишибиз керек. Анан артисттердин кийимин иле турган жерлерге ватман кагаздарды, чаң да дубалдардын баары. Анын баарын коюп, дубалды тазалап, анан сахнага жана спектаклдин эмесин баарын коюп чыгабыз, тигил экөөбүз. Анан кийин биздин артисттер келет. Анан оюн башталарда бир 3-4 күндөн кийин мен ал кезде эс тутумум аябай жакшы болчу. Ошо спектаклди капталда карап отуруп, анын текстин жаттадым. Жаттагандан кийин эле Таранчиев мага айтты: "Сен муну жерде туруп тур да суфлер деп коет. Тетигилер унутуп калат сөзүн. Ошону айтып турасың" деп. Анан спектакль бүткөнчө ошол көшөгөн түбүндө турчу болдум. Анан сөздөрүн айтып. Анан көп деле жаңылышпайт, бирок кээде таппай калышат да. Анан ал бүткөндөн кийин концерт башталат. Концертте Таранчиев: "Ой, амансың, калайык" деп коюп анан кетет. Баягы конок боло турган үйгө барып, чай ичип алып, кыйшайып уктап, антип мынтип ал уйкусунгандыр болот. Биз болсо концерт бүткөнчө мен аккордеон тартам. Анан бүткөндөн кийин артисттер баягы конок болгон үйгө кетет, тиги орус экөөбүз калабыз. Себеби жыйнаш керек жананын баарын. Кайра яшиктерге салып, бүт баарын тигинин чоң машинесине жүктөп, анан биз барган кезде тигил үйдүн ээлери биз оюнга барбай калдык, бизге ырдап бергиле деп күтүп отурган болот. Мен кирер менен эле ал аккордеонду дейт. Бир чин чай ичип алсам деп ойлойм. Анан аккордеонду алып эптеп тигилер ырдап бүткөндө чай муртай коюп антип мынтип жүрөм. Ошо гастроль өзү ушундай болот. Анан алардын коюнун эти бышпайт. Сен акыркы кишиңдин акыркы ырды алып бүтмөйүнчө бышпайт ал. Тарамыш таш кайнатсаң да бошо турган убакыт болот, бирок бышпайт. Эртең мененки 5-терге жакын анан берет тамакты. Эч кимдин аппетити жок кезде. Баарынын уйкусу келип отурган болот. Анан аерден эптеп чала ула шамшып атып алып мен тиги автобуска чуркайм. Себеби кетебиз да бир жарым саат, 1 сааттан кийин. Ошол жерге барып эле кыйшайып жата калып, анан күнүгө ушул да. Ушинтип отуруп анан кийин мен 2 ай 20 күндөн анан кийин аябай арыктадым иштей. Анан келип искусствого тапшырдым. Анда дагы жөн болбой иши кылып өйдүлдүй болуп атып анан өткөм. Анысы мындай болуп калды. Мен экзамдерим жакшы бердим, аябай. Анан акыркы диктантты жазаарда мен өзү теоретический факультет, жанагы музыка изилдөөчүлөрдүн факультетинде болчумун. Анан жалгыз болчумун. Бир факультетке мен жалгыз эле мен тапшырып аткам. Анан жалгыз сага диктант жаздырбайбыз. Сен вокалисттер менен жазасың деп, анан кайсы күн жазам десем, бир числону айткан күндү. Анан ошол күнү жазат экен. Андан бир күн мурда жана Армстронг айга учкан. Американын эмес, космонавттары. Анан эртең менен саат 9-та ушулар эмне, аман эсен жеттиби, өлүп калдыбы деп, радиодон угуп алып анан келейин деп, мага эмне жок десең, мен анан космодромдо иштеп аткансып келип, ошону тыгышып отурам. Анан жетти, айга тигиндем, болуптур деп анан берге келсем, вокалисттерди ошол күнгө которуп салыптыр. Эртең болмок да. Бүгүнгө которуп салыптыр да, анан кийин карасам, барактар атып атыптыр диктантка. Анан мен чуркап келип, Галина Михайловна деп, Озметел деген профессордун аялы болчу. Мен булар менен чогуу жазышым керек, дегендеймисиң, ким айтты, приказыңды алып кел. Анан приказ эмес, мага ооз экил айтылган тиги окуу бөлүмүнөн. Десем, жок, сен кечигип калдың. Ректордон уруксат алып кел деди. Анан ректорго чуркап кирсем, 2-3 киши отуруптур. Анан мен баягы кечигип атам да. Агай ушундай десем, сен эмне көрбөй атасың киши отурган биякта. Бар чыгып тур, булар чыккандан кийин анан келесиң. Ага чейин кечигип калам агай тигине. Чыгышка такылдабай деп алып жүрдү. Ошо менен барып кайра ректордо киши бар экен, кире албай койдум деп барсам, мен киргизе албайм деп, ошо менен диктантка кирбей калып атпаймынбы. Кирбей калып, анан мен кулап атам экзамда.
Эми армияга кетет экем деп жүрөм. Бирок бир күн түш көрдүм да. Түш көрсөм жана улуттук кийим кийип алып, бир камчыны алып алып, бир дөңдө кыйкырып бирдеме кылып жүрөм. Анан ойлодум, мен ушу өтөт болушум керек ушул институтка. Анан эртең менен туруп агама айттым да, мен түш көрдүм, мен ушу искусствого өтөт болушум керек. Искусство сен үчүн кайра экзамен кылат бекен деди. Билбейм, иши кылып түш көрдүм ушундай. Десем, анан ошондон бир 2-3 күн өткөндөн кийин анан кошумча набор болбоду бу жерде. 3 орунга. 3 орунга экзамен тапшырдык кайра башынан. Мурдакы экзамендерди эсепке алган жок. Анан 3 орунга 17 бала ушу калдык конкурска. Анан ошо 17 баланын ичинен Казакстандан келген Кенжегулов деген бир детдомдо чоңойгон бала өттү, мен өттүм, анан нарындан Сейит Казандыбеков деген артисттин баласы, үчөөбүз өттүк. Калганы кулады. Ошо менен анан өткөт өтпөйм. Анан окуп калдык бу жерде. Мен ушу кичекейим эле мугалимдерден жолдумун да. Бу жерде дагы бир Алаев Сергей Павлович деген бир укмуш мугалимге туш болдум. Ушул мугалим болбогондо мен чыгармачылыгым болот беле, болбойт беле билбейм. Мен 1 жылдай окуп кичине нота тааныгандан кийин анан теоретиктердин факультетине которулайын деп жүргөм. Мен музыка изилдөөчү болоюн деп жүргөм. Бирдеме жазам деп ойлогон эмесмин такыр. Ошол Алаев деген агайым ойго тийди да. Ошонун түрткүсү да эми. Ошону менен алтын балалык жазылып калып атпайбы? Андан кийин анан ал киши эми жаза берсең болот, обон чыгара бер, тигиндей мындай деп отуруп, мен мындай болуп чыккан канатымды чоңойто баштады. Ошо менен анан элегия пайда болду. Бул ырларымдын тагдыры кызык болду. А кезде мындай бир эреже бар болчу. Ырлар Маданият министрлигинин комиссиясында кабыл алынмайынча радио, теледен эч жактан аткарылганга акысы жок болчу. Кабыл алынган гана чыгармалар аткарыла алат. Анан ал мен алтын балалыгым эч жакка өтө элек. Анан бу жердеги баягы чогуу жашаган студенттер аны, ой, жана алтын балалыгыңды ырдап бериш тигүү деп жүрөт. Алар угуп калды. Анан бир күнү бир жигит келиптир Айыл чарба институтунан, Эсен деген. Ал биз менен жашаган Бекболот Абдырайымовдун бир тууган иниси экен. Ошол селхоз Айыл чарба институтунда Алый паруса деген ансамбль бар экен. Ошондо ырдап жүрөт экен да. Анан ошого мен ушул алтын балалыкты ырдайм, нотасын берсеңиз деп келиптир. Анан бердим нотасын. Анан аяктагы музыканттар ансамбльге салыптыр дагы. Мен эмне болуп атканын уккан жокмун. Бир күн телевизор карап отурсак, жана Александр Масляков деген кечээ мурда каза болуп калбадыбы? Ушул бүткүл союздук бир конкурс ачкан. Алло, мы ищем таланты деген. Биз таланттарды издейбиз деген. Анан ошонун Пермь шаарында өтүп атат. Жарым финалы. Анан карап отурсам эле бир кезде кулактандырып атат. Композитор Казаков, Золотое детство исполняет ансамбль, солистка ансамбля Алые паруса Ирина Дараева. Мен каяктагы Дараева, каяктагы. Анан ал чыгып алып мен алтын балалыгымды ырдап кирди да. Анан таң калып отурам. Анан дагы жөн болбой, ал анан Москвага финалга өтүп кетпеди ошол ыр менен. Анан эртеси күнү бул жатаканага келсем, ду сен ырың тетекте аткарылып атат Москвада. Ал алтын балалык ошентип ошол жака чейин кетип калды. Биринчиси. Экинчиси элегия чыкканда биздин кыргыз телевидениясында обондордун конкурсу болуп калды. Телевизиондук конкурсу. Ошого катыштык, абдан көп обончулар катышты. Ошондо элегияга биринчи орунду берип атпайбы теледегилер. Анан менде ишеним пайда болду. Мен деле жазсам болот турбайбы бирдеме деп. Ошондон анан баягы калган итчиликтин баары башталып кетти да. Агай, сиз бул институт бир кезде азыркы университет. Менин чыгармачылыгымдын баш аты десем да болот, себепкери десем да болот. Иши кылып бир жолго түшкөнгө чейинки менин бир улуу уям болду да. Анан мен чыгармачылыкты токтоттум деп кеткен чыгармачыл адамдардан бирден бири балким жалгызсыз деп ойлойбуз да. Андан кийинчи агай, андан кийин кайрыктар
Андан кийинки обондор Мен обонду айттым да. Обон чыгарган токтотуп, ана сахнада ырдаган токтотом дедим да. Бирок ушу студент кезде эле баягы Алаев биринчи жолу мага бир пьеса жазып көр деп, анан ошондон улам алтын бала чыгып кетип атпайбы? Ошол ой кайра келе берчи да. Бир пьеса жазып көрсөм кандай болот деп. Эми обондорду көрдүм, анан бир чоңураак оркестр үчүн бир чыгармалар жазсам деп. Ошол кезде, обон чыгарып жүргөн кезде иштесем болмок экен. Себеби адамдын фантазиясы жаш кезде абдан дуулдап ойноп турган болот да. Кайсы темага бурсаң дагы иштей турган учуруң болот. Ошол кезде иштеп калыш керек да. Анан мен ал кезде жалаң обон менен жүрүп алып, ошол аспаптык чыгармаларды ойлонбоп турмун да. Анан кийин анан киного музыка жазып баштаганда, анан жазыш керек экенин ошондо түшүндүм да. Анан Боз Жорго деген бир чыгарма жазып, ал симфониялык оркестрге салынды, Карамолду оркестрине салынды. Бишкек шаардык оркестринде азыр иштелип атат. Жакында мен концертим болуп калса ошондо аткарабыз деп атышат да. Анан ошол концертиңиз жөнүндө туулган күнүңүздө боло турган болуп, азыркы күнгө чейин күйөрмандарыңыз, анын катарында биз күтүп атабыз ал концертти. Бул концерт мындай болуп калды. Концертте менин ырларымды аткара турган балдардын көбү даяр. Кыздардын көбү даяр. Эң башкысы мен Шекербек Шеркуловдун Жүрөк толкуйт деген күүсүн ырга айланткам. Ошону балдар жаттап даяр кылса, анан жанагы Боз Жорго деген чыгарма оркестрге даяр болсо, мен кур дегенде ушул экөөнү көрсөтсөм дегенде жаңылык болуш керек да. Анан ал ортодо мен жакында могу жазуучулардын Арашан үйүндө иштеп келдим да бир аз. Анан ошондо дагы бир идея пайда болду. Рыспай Абдыкадыров менен Калыбек Тагаевди эскерген бир вальс жасайын деп. Анан бул ой келди. Бул чыгарманы жазып атканда мындай болуп калды, тигиндей болду, мээри бүттү, тээри чыкты деп айтпаш керек экен. Бул идея келди, эң башкысы. Колуман келсе ушуну жазсам дейм, экөөнү эскерсем дейм. Себеби бирөө менен чогуу жашадым, бирөө менен 27 жыл бир туугандай болуп чогуу жүрдүм. Анан мен эскербесем ким эскерет? Мен сөз менен эскерип бүттүк, эми музыканын тилинде дагы экөөнү бир эскерип коеюн деп. Алгач экөөнүн ырларынан алып анан жазсам деп ойлодум. Анан кайра мындай ой келди. Муну уккандар эми бул баягы Абдыкадыров менен эле Тагаевдин обондорун алып туруп оркестрге салып коюптур дебесин. Деп алардын кайрыктарын албайм, мен өзүнчө ошолордун чыгармачылыгына мүнөздүү кылып туруп өзүм табайын деп. Анан бир 70%-тен ашыгын таап алдым деп ойлойм. Ошонун баарын жыйынтыктап бүтсөм, мен өзү жай иштейм одан. Бүтсөм, ошону дагы ошо күзүндө концертке алып чыксам деп атам. Ноябрдын 27-28-ине коюшту, 2 күнгө. Анан анын идеясы мындан чыгып калды. Сенин бир ырыңды бир нече киши ырдайт экен. Ошолордун баары бир күнгө батпайт. Бир күнү бул ырдасын, бир күнү тигил ырдасын деп ошону бөлбөйсүңөр дегенден анан мейли деп 2 күнгө коюшту. Азыр даярданып атышат. Мына Бишкек шаарынын оркестри бир 10-11, 12ге жакын бир номурду даярдап атат да. Анан калгандары мына Асхат Мусабеков, ал эми бир тууганы каза болуп калды. Ал ырдай албайбы азыр билбейм. Ушул сыяктуу мен ырымды ырдап жүргөндөр бар. Кубанч Ажыбаевдар күтүүнү ырдайт мисалы үчүн. Ошондой эле жигиттердин азыркы заманда тойго кетти деген, бул олимпиадага кетти дегендей эле себеп болуп калды да. Ошолордун тойдон башы бош болсо концертке келет го деп ойлоп атам да. Тойго кетти дегенде эч ким эчтеке дей албайт экен. Бул өтө эле бир олуттуу себеп болуп калды да биздин кыргыздар үчүн. Ошондой ойлоп атабыз. Бул 2-3 жылдан бери которулуп атканы жанагы чыгармалар даяр болбой атат да. Анан жөн эле барып эле анын үстүнөн мен көп жылдан бери ырдабай калгам да.
Аны өткөндө ырдап көрсөм, айланайын жанагы бош бочканы тоодон ылдый кулаткандай каңгырап шаңгыраган бир шумдук үйүн чыгып, өзүм коркуп, ойлонойм, мен бир кичинекиндей жакыныраак бир үнүм бар эле, эмне элекет болгон. Чарылдаган бир тембир кошулуптур. Кыйкырсам кишинин жүрөгү түшөт. Анан дачага барып алып, аккордеонду алып барып алып, анан ошол жерде эшиктин баарын бекитип алып, анан ырдап көрсө үйүндү ырдап жышыш керек экен. Анан акырындап жакындайт экен. Мисалы, мен азыр сүйлөп аткан тембир ошол бир нече күн ырдагандан кийинки тембир да. Бул буга чейин ырдабай жүргөндөгү тембирлерден башка. Бул кичине ачылып калган дагысы да. Бирок баары бир мынау ковидтен кийин бир тембир пайда болду. Эмемде бир чарылдаган, ошону жоготушум керек болуп атат. Анан бул концертте мен өзүм ырдайм. Мен ырларымды го балдар ырдайт экен. Мен өзүм аралашып калган, замандаш болуп калган, көз өтүп кеткен кишилердин бирден чыгармасын ушул эскерип ырдасам деп атам. Меникин го эми көзүм тирүү экен, өзүм аткарсам болот, балдар аткарса болот. Алардыкын ким ырдайт? Аларды дагы ушул эми замандаштар эскере жүрүш керек экен да. Бүт бар, мына Абдулас Малдыбаевтан баштап абдан таланттуу кишилердин көбү менен аралаштым да мен. Анан ошолордун бирден чыгармасын аткарсам дейм. Эл каршы болбосо. Анан баягы өзүң ырларыңды ырдап кой деген дагы бир эме болот. Ал ырлардын баарын балдар бүт бөлүп алыптыр. Анан автор деген кызык экен, бул балдардан эмне артса ошону ырдайт экенсиң да. Анан сен ырдаба, мен өзүм ырдайм деп айта албайсың. Ушу ырдап берейин деп атса мейли дейсиң да. Анан ошонун программасын эми тактайбыз го, кимдер эмнени ырдайт, мен кайсысын ырдайм. Мага эмне калмагыла, эл баягы ырлар тандап кетет, бир бучкактары калышы мүмкүн. Ошолорду ырдап берем да, эмне алам. Бирок агай, ошол концертке келген бир 99% эл сиздин өзүңүздүн аткарууңуздагы ырларды укканы келет го дейм. Сагынып канча жылдан бери аткарганга аракет кылам. Мисалы, 20 жаз сыяктуу ырларым бар. Мен азыр ошолорду ырдап көрүп атам да. Эми мен 29 жашымда жаздыргам радиого. 29 жаш менен 73 жаш деген айырмасы асман менен жер экен да. Бул үйүн деген башкараак болуп калат экен. Баягы бийиктиги, үйүндүн бийиктиги болбой калат, ылдыйлап калат. Анан элдин кулагында ошол кездеги чырылдаган үн калган да. Анан азыркы болсо, баягыдай эмес экен, колдоруп калыптыр деп, иренжитип аламбы деп корком. Ошон үчүн жана кайра ырдап, кайра угуп отурганым ошол. Колуман келишинче даярданам. Күтөбүз агай. Көпчүлүк күтүп атат сиздин канча жылдан берги буйрмандарыңыз. Анан мен сахнада айтайын деп атам. Эми силер мен ырдап баштаганда көзүңөрдү жууп эле ырымды уккула. Кебетемди карасаңар, ыйлаңар келет. Бооруңар ооруп, картайып калганым анын үстүнө. Мен кече мурда күнү интернеттен тиги Алтынай Нарбаевага бирөө жазып турай, улгайып калсаңыз деле сүйүн ырдай берет экенсиз деп. Анан маселе ал өзү боздоп сүйгөн үчүн ырдап аткан жок да. Ал ырды элге тартуулап берип атат. Аны 15-теги бала тартуулайбы, 45-теги, 90-догу киши тартуулайбы, ырдын өзүң тартуулап атат да. Анан жакса жаттап ал да ырдай бер. Анан ал өзүнүн баягы ички өзүнүн жан дүйнөсүн айтып берип аткан жок да. Аткаруучу деген бирөөнүн ырын аткарып берет жашынакай кылып. Негизи ошол агай, ошол Алымкан, Алымканды мыскалапа менен таанымал болуп кетти да. Андан кийинки биздин азыркы кыздар деле Гүзал кыз, дагы ушул сыяктуу мөлмөлүүмдөрдү аткарып калганы мындай бир кошпойт дейм, жана жерде сезим бар да, алчу. Бул бизде эле бар экен. Ушинтип эркектин ырын кыздар ырдай берген. Бизде эле бар экен да, анан бул башка элдин өкүлдөрү таң калат экен. Мисалы, өзбектер эч качан кыздын ырын эркек ырдабайт.
Мен бир ыргеседе байкап калгам муну. Даже коштоп туруңуз десе коштобойбуз деди да. Ырдамак тургай. Бул котунлардын ыры дейт, бул коштобойбуз дейт муну. Анан ошондо ойлоп калгам, мен 3-чү курста окуп жүргөндө ушул жерде макала жазгам. Майда обондордун залкар жүгү деген. Бир Кыргызстан маданиятында бир полоса болуп толтура чыккан. Ошондо айткам. Бул бизден башка элде мындай жок. Бул аялдын ырын эркек ырдаган деген, же болбосо эркектин ырын аял ырдаган деген жок. Мисалы Магомаев чыгып алып ждала я, верила я деп ырдаса эмне деп кабыл алат эле орустар. Ошол сыяктуу. А бизде кете берет экен. Ушундай болбойт, ар ким өзүнүн ырын ырдаш керек деген идеяны айтып элдин баарына жаман көрүнүп студент кезде. Өзү өлө албай жүрүп анан чекчеңдеп элдин баарына акыл айтып турду, анан тил уккам ал макала үчүн. Ал макала үчүн бир топ киши менен мамилем бузулган. Анан кийин ойлоп калдым, менин тилим эки ача турбайбы. Бир учу башкага тиет экен да, бир учу өзүмө тиет экен. Өмүр бою ошонун азабын тартат экем. Бирок мындай адилеттүүлүк деген бар ошого айттырат да кишини. Жаман көрүнсөң да айттырат. Себеби аны айтпасаң, анда сен тайган болосуң өзүңдүн принциптериңе. Өзү жашоо ушундай экен да. Азыр агай биз сиздин жаштын, азыркы жаштын бир 3-төн 1-ине баратабыз да. Анан биз карасак, өнөрдүн эле сахнада жүрдүңүз, элдин сыйында болдуңуз, сахнанын төрүндө болдуңуз. Андан кийин мамлекеттик кызматтарда болдуңуз. Биз суктанабыз. Анан ойлонобуз, агайда арман жок болуш керек. Баарына мындай карасак, баарына жетиптир. Азыр дагы Кудайга шүгүр көпчүлүктүн сыйындасыз. Урмат сыйдын үстүндөсүз дегендей. Даниярдын ыры деген бар. Ооба. Айтматовдун Жамилясына жазылган, Илья Жаканов чыгарган Даниярдын ырында бир жакшы сап бар да, мага жагат ушул. Жүрөктө көп сыр бар кайнаган, армансыз өтчү эле кайда адам дейт. Арман жок киши болбойт. Андан көрө өмүрүңдү бир арман коштоп жүргөнү жакшы. Ошол көп нерсеге түртөт да адамды. Менде арман жок деген күндөн баштап белен бар башталат да. Себеби мына Чыңгыз Айтматов агабыз айтып атпайбы, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адамга жакшы да жаман да касиеттер берилет да. Жакшы касиеттери булардан үлбүрөп алсыз болот да. Жаман касиеттери жана отоо чөптөй болуп, бул абдан бат өнүгө турган, кичине эле жолун ачсаң болду. Андан ары күчөп кете турган касиеттер да. Ошон үчүн айтып атат тиги адам үчүн эң кыйыны күнүгө адам болуу. Себеби акылың менен жанагы жаман касиеттердин баарын басып жүрүп отурушуң керек да. Өмүр бою. Ал басылып жок болуп кетпейт. Ал качан болсо кылтыйып башын көтөрүп турат да, сен акыл менен башкача отурасың аны. Тиги жакшы касиеттериң болсо оңой менен өөрчүбөгөн азап. Өзү бир ушундай бир процесс элестейт да мага. Адам баласы ошентип алып жүрүш керек экен. Ошол эле дасторконун төрүндө отурсаң, ошол эле кызматта отурсаң, ошол эле атак даңктын бийигинде жүрсөң, ошол берки жанагы жаман касиеттердин баарын көп кете турган, адамды көзүнө илбей көзүн май баса турган ушундай касиеттер көп да. Бул ар бир адамда бар. Аны өнүктүрбөш керек да, эң башкысы. Ушуга акылы жетсе эле адамдар сонун болгон жүрөт. Анан жана көп кеткендер, бирөөнү кордоп сүйлөгөн, андай мындайлардын баары ошол кичине эле курсагы тойсо, же болбосо чөнтөгү калыңдаса, бир өзүн аябай бийикке чыгып алгандай, элестетип алгандан чыгат да баланын баары. Анан киши өзүндөгү начар сапаттарды баягы басып жок кыла албайт, бирок өчүрүп турганга жөндөмдүү болуш керек экен да. Антпесе анан айтып атпаймынбы, бул жакшы сапаттарыңа караганда жамандары аябай өлөрман болот. Чын отоо чөпкө окшош да аябай. Мисалы, сабыз айдайсың, сабызың чыкканча беркилер жамырап чыгып кетет.
Ошол жаман сапаттар сыяктуу да. Анын баарын жулуп тазалап, байкуш сабизди кымындайынан анан өйдөгөстө өстүрүп жөнөйсүң. Сабизиң жакшы сапат сыяктуу. Ошол жамандардын арасында өсөт. Ошону сабизди тазалап өстүргөн сыяктуу эле жаман сапаттардын баарын жулуп, басып, жок кылып отуруп, жакшы сапатыңды алып чыгышың керек болот. Бул аябай татаал процесс өзү. Анын үстүнө адамдын жолунда азгырыктуу жолдор аябай көп да. Азгырыктуу жолдордун жаман жери кооз жакшы көрүнүп кетет. Ошонусу коркунучтуу да аябай. Анан муну адам өз учурунда байкап, учурунда басып өчүрүп турбаса, ал өнүгүп кетсе, ал адамды жок кылат. Жанагы чыгармачылыкта жүргөндө деле мен бирөөгө мындай кыл деп кеңеш бербейм, бирок өзүмдүкүн айтып атам да. Мен эмне үчүн токтоттум бир кезде, оон чыгарганды, сахнада ырдаганды. Жөнөкөй эле себеби оондоруң мурдагыдай болбой атса, сен бир бийиктикке келдиң да, эми андан нары кетпей, ылдый көздөй жөнөй турган болсоң, анда токтотуп койгон жакшы. Муну сезиш керек да. Үнүң деле ошол. Үн дайым эле шаңкылдап сонун болуп тура бербейт экен. Анан үнүң да баягыдай болбой калгандан эл болсо элдин кулагында турат да, үнүң да турат, чыгармаларың да турат. Байкуш баягыдай болбой калган турбайбы деп мен башка кишилер жөнүндө көп уктум да залда отуруп. Мен ошо популярдуу кезде эле ушуну угуп жүрдүм. Сахнага чыгышат, баягы даяр эмес чыгып калат, болбосо бир кездеги шаңкылдаган кишинин үнү болбой калат, же качка болуп калат, баягы вокалда ушундай эме бар, качка деп коет, баягы ва деп калат да үндөр созгондо. Андай үн менен чыкпаш керек сахнага. Себеби элди ренжитет да бул. Анан ошондой болуп калбаш үчүн эртерээк жакшы кезинде жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт дейт. Итче болбой атпайбызбы? Иттин акылы жок да бизде. Андан көрө токтотуп койгон жакшы. Жакшы бойдон токтотуп, элди ренжитпей, жакшы бойдон токтогон жакшы деп ойлойм да. Ушу чыгармачылыкта эле баары тең. Анан ар бир өнөргө келген баланын жанында менин Аман Токтогулов сыяктуу, Эсен Токтогулов сыяктуу акылдуу агаларым болсо, анда көп нерседен кыйгап өтөт. Себеби мен ушу искусствого келип атканда эле агам айтты. Эми сен оон чыгарасың. Мүмкүн аябай популярдуу болосуң. Бирок ошол популярдуулугуң бир күнү кетерине даяр жүр. Себеби Тулпар ушунда дейт. Көрсө ошентип үркүтүп койбосо, мактоону жакшы көргөндөр бар да. Мен жакында китебиме бир афоризмдерди которуп бердим да. Ошонун ичиндеги бир афоризм ага жакты. Келесоо киши мактоону сүйөт дейт. Келесоо болбогонго аракет кылыш керек да. Мына бул ушул жанагы атактан болуп турган учурдагы адам сак боло турган жактары да. Мисалы үчүн мактоодон сак болуш керек. Анан сен атактуу киши болсоң, сени баары сыйлагысы келет, сени сыйламыш болуп өзү да кошо арак ичкиси келет. Андан кийин сен жөнүндө айтканда ошол 100 граммдан башкага акыл жетпейт дагы. Анан экөөбүз арак ичкенбиз деп жүрө берет. Бул жагынан сак болуш керек болот. Мунун баары көп эле өнөр адамдардын баарыбыздын башыбыздан өткөн үчүн айтып атам да. Кийинкиси анан чөйрөнү күткөндү билиш керек экен. Биз жарма достордун баарын доспуз деп эсептебеш керек экен. Чөйрөдө мындай адамдар болуш керек экен да, бул идеалдуу варианты. Сен ар бир жолукканда, ар бир сүйлөшкөндө сен байый турган, жана сен аны байыта турган адамдар болуш керек экен да. Жан дүйнөсүн. Кээ бир киши менен сүйлөшкөндө жакырланып кайтасың да. Ошон үчүн чөйрөнү тандаганды билгиле деп мага илгери бир байкебиз айткан, мен анча көңүл бурган эмесмин. Эми чөйрөнү кандай тандайбыз, киши тандайбызбы деп ойлоп койгом да. Көрсө, кийин түшүндүм. Руханий зарылчылык деген бар экен да. Адамдын көкүрөгү
бир жакшы маалыматтар менен, жакшы сөздөр, жакшы ойлор, жакшы чыгармалар жөнүндөгү маалыматтар менен толтуруш керек экен. Улам ошентип анан жан дүйнө ошондон өзү байып жүрүп отурат экен да. Анан андай болбой ызы чуу, майда чүйдө кыжы менен жан дүйнөңдү кайра жакырлантып алсаң, бул чөйрө эмес. Бул өзүң үчүн зыян экен да. Эми муну биз качан түшүнөбүз? Муну еврейлер 15-16-сында түшүнсө, биз 70-ке чыкканда араңды түшүнүп атпайбызбы? Биздин эрдигибиз ушундай болуп атпайбы? Ага чейин барып аралашып жүрө беребиз баарыбыз. Биз ошол боюнча кетебиз. Биз кайра жаңы замандын кишиси боло албайбыз. Болобуз десек да. Мына Улукбек Эстаулет деген казактын бир акындын жакшы ыры бар. Асфальтка түшкөн жамгыр дейт. Кайра бууланып чыгып кетпесе, асфальтка сиңбейт экен. Бул биздин элеттик психология менен келгендер бул шаардык болуп кете албайт. Ошол жанагы жамгыр сыяктуу. Кайра көккө учуп чыгып кетпесе, бул шаар, асфальт менен шаарды айтып атат да тиги. Ошого сиңип кете албайт. Баары бир шаардык боло албайбыз деген сөз да. Шаардык деген таптакыр башка. Ошон үчүн жөн эле аракет кылып жасалма бир немелерди үйлөнүп алып, анан мен аябай современныймын деген болбогон нерсе. Жан дүйнөң эски болуп турса, анагы Раневская деген бир аял бар болчу. Афоризмдери ушундук. Сен дейт фасадты оңдоп эмне аласың, канализацияң чирип атканда дейт. Адамга айтып атат да. Абдан курч айтат экен, бирок таамай айтат экен да. Аялдар дайыма күйөөсүнөн кийин өлөт дейт. Себеби дайыма кечигип жүрүшөт дейт. Ушул сыяктуу бир афоризмдердин баарын которуп мен китебиме киргиздим да. Ошол афоризмдердин ичинде мага бир аябай жаккан еврейлердин афоризми болду. Бирөөгө көрү касканча өзүңө дөң жасап көтөрүлө берсеңчи дейт. Мына Түркияда Ванда жашаган Намазия деген бир аксакалыбыздын айткан бир макалын Сулаймангаев деген азаматыбыз алып келди. Ошондо айтып атат. Эр мекени туулуп түшкөн жери, ит мекени жугунду ичкен жери дейт. Муну ошол чет жакта жүргөн гана кишилер айта алат да. Бу жерде турган киши айта албайт да аны. Анан жанагы Америкадагы биздин туугандарыбыздын эки эмесин айтып берейин. Бирөөсү ата журт дейт. Туулган жер ата бабадан калган олжо эмес дейт. Олжо эмес. Ушуну туура түшүнүш керек да. Бул кийинки урпактарга аман эсен өткөзүп бере турган ыйык карызыбыз дейт. Биз антип айтпайбыз да. Бул олжо эмес дегенди түшүнүш керек да биринчи. Бул карызыбыз, ыйык карызыбыз. Экинчиси, алар айтат. Сен мен артыман ээчибе дейт. Мен ээчитпей коюшум мүмкүн дейт. Мен астыма баспа дейт. Мен ээчибей коюшум мүмкүн сени дейт. Сен менин катарыма бас дейт. Ошондо экөөбүз бир бүтүн болобуз дейт. Мунун мааниси аябай терең экен да. Алар да көрбөгөндү көрдү да байкуштар. Анан мындай сөздөр чыгыш үчүн эл акылмандар турмуштун азап тозогун баарын көрүш керек экен да. Мына биздин кыргыздардын бир кездеги ата бабаларыбыздын ушунчалык акылман экенин бизге караганда бир канча эсе акылдуу экенин азыр жөн эле анализдеп көрүп моюнга алса болот да. Анткени ошолор канча кылым мурда айтып кеткен макалдар ушунга чейин жашап жүрөт. А биз билимдүү болдук, академик болдук дегенден макал чыгардыкпы? Бир укмуш макал чыгардыкпы азыр? Мына тиги Насирдин Байтемировдун жакшы самолет жакшы учат экен дегенден башка? Эркектин көбүнү аялда, аялдын көбүнү дүкөндө дегенден башка биз эчтеке уккан жокпуз да. А бул акыл эске байланышкан да. Мына бир кездегилер айткан балам балалуу болгондо билесиң дейт. А муну бул макалды түшүнүш үчүн бир 25 жыл керек. Жок эле дегенде. Жанагы
көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дейт. Анан Кубатбек Жусупалиев туура айтат. Кыргыз ушуну эле карманса укмуш эл болбойбу? Ушак айтпаса, уурлук кылбаса өлөсүң. Эмне деген шумдук эл болот? А муну илгери айтып кеткен. Каргаке деген акелердин уусу бир күнү келе алса эл чогулуп жыйын өткөзүп атыптыр. Эмне кылып атасыңар десе, бий шайлаган жатабыз. Кимди? Сиздин балаңызды. Болбойт дейт. Мен балам эл менен иштей албайт дейт. Бул орой дейт. Элдин көзүнчө айтып атат. Андай эле бий шайлаганга келсе, тети баланчанын баласын шайлагыла деп бирөөнү көрсөтөт. Ошону бий шайлашат. Ошол анан кийин нечен жылдар бою анан кийин абдан адилет бий болот. Анан бүгүнкү заманга келгиле. Бүгүн мен балам жарабайт, тетиги баланчанын баласын коелук министр кылып деген кишини көрдүңөр беле? Азыр бир кызмат бошосо эле бүттү, өзүнүн баласын тыга салганга даяр болуп калды баары тең. Мына ошол Каргакеден ушу заманга келгенче түшүнүктөр өзгөрүп кетти. Принциптер өзгөрүп кетти. Акыл эс өзгөрүп кетти. Келечекти көрбөй эле азыр ушул азыркы мүнөттө жашап калыш керектигинге түшүп кеттик да биз. Анан атактуулук сизден эркиндикти алды, рамкага салды. Бирок эмне берди? Атактуулуктун туура кабыл алган кишиге бул көп нерсени ойлонтот экен да. Мисалы мени абдан эле көп ойго салды. Биринчиден анын ошол деңгээлин кармап кала аласыңбы, кала албайсыңбы деген бир түйшүк башталат. Экинчиден элдин баары карап турса, сен роботтой болуп зыңкыйып жүрүшүң керек болот. Мен мурдакы эркиндигимен ажырадым чын эле. Мен политехте окуп жүргөндө институттан чыгып үйгө келатканда көчөдө ырдачмын. Кыйкырып ырдап кете берчүмүн, мени эч ким тааныч эмес да. Анан кээ бирөөлөр токтотуп алып, ырда аягына чейин дейт, аягына чейин ырдайм. Токтотуп сураганына сүйүнөм. Курсагым ачка, жолдо ырайышка деген алым өсөт, ошону жеп эле кете берем, ырдап кете берем. Ушул эркиндиктен ажырадым. Азыр мен чыгып алып ырдайынчы көчөдө. Бул чыңгоргонго айдаш керек дейт муну. Ошол сыяктуу анан бир жерде мисалы үчүн катуу тамашалашып, жулмалашып, антип жүргүң келет да жаш кезде. Анын баарынан ажырайсың. Өзүңдүн бир эркин өскөн кыял жоругуң болсо, ошол чектелип калат экен да. Анын жакшы жагы деген эмне? Сени элге таанытат. Бирок анын жоопкерчилиги андан да ашкан. Бул атак даңкты бир ырыс-кешик катары кабыл албаш керек да. Бул биринчиден жоопкерчилик экен. Мен кийин түшүндүм. Бул жоопкерчилик экен, бул сыноо экен. Бул шоркелдей кантип өтөт ушундан деген. Бул дардактап кетеби? Анан жүр, сен жакшы көрөбүз, ырың жакшы көрөбүз, жүр барып 100 грамм ичебиз десе, ошондой ар бир кишини ээчип жүрүп, аракеч болуп кетеби? Экинчиден, ошол популярдуулукка жеткенден кийинки сенин интеллектуалдык деңгээлиң аябай кызыктырат элди. А сен адабиятты көп окуйсуңбу? Өзүңдүн интеллектуалдык деңгээлиңди мындай толуктап жүрөсүңбү көрөнгөңдү? Же жокпу? Өмүрүңдө бир китеп окубаган байкушсуңбу? Анын баарын атактан жылаңгаштап чыгарып коет. Себеби жана биздин атактуу жылдыздар эле 3 жерде 7 канча десе таппай атпайбы? Бул мектепте аябай жаман окуганын белгиси да. Мисалы азыр сен менден жадыбалды сура, мен бүт айтам азыр. Бул бир эле суроо менен мектепте кандай окуганын билип койсо болот. Бир жагы. Экинчи суроо менен бул китеп окуйбу, окубайбы? Мисалы Айтматтын кайсы чыгармасы жагат сага десең эле бүттү. Эмнеси жагат деп кой, болду. Мен музыкант болом деп ойлогон эмесмин, айтып атпаймынбы? Мен ушул филфакка келем, адабият чөйрөсүнө кирем деп
кичекеймен китепти көп окудум да. Көп окуганда мен агам Амантокто болуп чалып көп окуган жокмун. Ал укмуш окуган. Анын колунан китеп түшүш эмес. Бирок мен дагы ошол учурунда көп чыгармаларды окуп алганым жакшы болуптур да. Бул ички көрөнгөнгө жакшы да. Анан китепти эки түрлүү окуйт кишилер. Бирөөлөр окуп эле кете берет, мындай экен, тигиндей экен деп туруп анан эстебейт көбүн. Бирөөлөр окуйт, ошонун ичинен ала тургандарын алып калат. Акыл. Өзүнүн башынан өтө электе көп нерсени алып калат да. Тигилердин башынан өткөн да. Сиздин эсимдеңизди окуп жүрөбүз. Сон эсимде уланып атабы азыр? Эсимдени уланта элекмин. Мен кийинки кезде котормо менен отуруп калдым. Бирок улантамга да ойлойм да. Анан бир нерсени байкадым мен былтыр быйыл. Жыл өткөн сайын баягы мурдагыдай шыр жазылбайт экен. Муну баары жашырат, айтпайт, жазып атам деп коет. Бизде өзү өлгөн жатса деле жакшымын деген кыргыз да. Бул чыгармачылык процесстер деле ушундай экен. Мурда сөздөр баягы бат-бат келип, анын ичинен тандап, анан канаттуусун, ылайыктуусун тизип кете берчимин да. Тез-тез эле. Анан бул жолу кыйыныраак болуп баратат да. Улагам өткөн сайын. Ошон үчүн мына быйыл концерт бүтсө, мен кыштай отуруп алып туруп эсимдени улантсам деп атам. Эсимденин биринчиси жакшы жазылган. Анан экинчи, үчүнчү, төртүнчүлөрү орустардын тилимен айтканда сал скучныйраак болуп калыптыр да. Биринчисиндеги окуялар жана кемпир чалдын окуясы, жанагы Манас менен аялдардын урушкан сыяктуу бир жакшы окуялар менен жазылган да биринчи китеп. Анан кийинкилеринде мен өзүм баягы иштеген, башыман өткөн, бирөөгө мүмкүн кереги жок анын, бирөөгө керек нерселерди мен аңдабай эле ушул жазып салган экем. Анан кийин улантканда бир башкачараак тейде улантсам деп ойлоп атам. Анан мен канчалык кейиштүү учурларды эстесем дагы ушуну бир тамашага айлантып жибергим келет да. Тамаша жакшы да. Баягы Ошто бир мугалим такыр койчу эмес экен да экзаменде. Окуп келмейинче, жооп бермейинче. Анан аны ак бурага ыргытып ийишиптир студенттер. Ошол Оштон айтып берип күлүштү эле. Ыргытып ийсе чөгүп чыгып барат да эч кимге койбойм деп кыйкырып баратат дейт. Анан бул принципи күчтүү кишилер. Өлүп баратса да принципинен жанбай турган кишилер да. Мен ушундай кишилерди оңбу, тескериби бары бир сыйлайм да, себеби өзүнүн принципинен жанбай, ал жагабы, жакпайбы. Бул дүйнөдө бир нерсе бар да. Кээде эл бир кишиге ылайыкташат, кээде бир киши элге ылайыкташат. Элге ылайыкташкан киши көпчүлүк учурда популист болот. Анан өзүнүн принциптерин жоготот. Себеби берден муну айтыш керек, терден тигин айтыш керек деп жүрүп өзүнүн баягы табиятынан келген принциптери жок кылат дагы, саясий принциптерге эмет кылат да. Өзүнүн принциптери менен жүргөн кишилер баары бир урмат сыйга ээ болот. Бир топ кишиге жаман көрүнгөн менен ал адилеттикти айтат дайыма. Жаман көрүнөт. Бирөөлөрдү колдоп койбойсуң, мону деген жерден колдой албайм, мен муну бул баягыда момундай бир акмакчылык жасаган эме экен деп ага жаман көрүнөт. Ушундай да. Бирок ал өмүрүнүн аягына чейин тынч уктайт. Өзүнүн абийири таза. Эч кимди саткан жок, эч кимге жамандык кылган жок. Болгону чындыкты айтты. Душман күтөм десең чындыкты айт дейт. Ушундай да, ошондон далай кишиге душман болуп калган кишилер. Бирок булардын өмүр жолу бизге сабак болуш керек да. Өзүңүзгө өзүңүздүн берген бааңыз канчалык, канча пайыз дейин өзүңүздү принциптүү адаммын деп ойлойсуз? Бул өтө кыйын экен. Мен апам ушундай киши болчу. Бекем бир калыпта жүргөн, анан ойкуп кайкыбаган, өзү ойкуп кайкыганды жаман көргөн киши болчу. Ошонун мүнөзү өтсө керек деп ойлойм мага. Бирок бул турмуш
карышкырлардын, түлкүлөрдүн чөйрөсүнө түшкөндө байкуш ошол бир принцип менен жүрөм деген кишиге абдан кыйын болот экен. Кыйын болот экен. Бирок ушундан ошол өз принцибиң менен чыксаң бул эрдик. Анан жанга күч келгенде принциптен танып кетсең, ал бардык нерсе бир эле жол жасалганча да болду, анан кийин көнүп калат. Танып кете берет. Андан арынан саясатчы болуп кетиши мүмкүн. Саясатчыга ошондой мүнөз керек. Бүгүн айтканын эртең танып кетиш керек болот саясатчылар. Жана Черчилль айтып атпайбы? Черчилль чоң саясатчы да. Элге убаданы бере бер дейт. Ишке ашпаганда эле убаданы бере бер. Бирок эң башкысы ал эмне үчүн ишке ашпай калганын түшүндүрүп койсоң болду дейт. Мына саясат. Англиянын премьер-министри, бир кезде Англияны дөңгөрөтүп кармап турган кишинин айтканы ушул. Бере бер дейт убаданы. Ошонун айтканы боюнча анан мына шайлоолордун алдында убаданы анан кийин тонналап берип салып атпайбы баары. Бирок артында эмне үчүн ишке ашпай калганын түшүндүргөн киши жок. Черчиллдин жарымын аткарып, жарымын аткарбай коюп атышат. Анан биз эл алдына барганда мен силерге ишке ашпай турган эч нерсени убада кылбайм десең эле элдин кулагы баягы таттуу убадаларга көнүп калган экен. Кокуй бул эчтеке жасабай турбайбы деп баштайт. Элди ошого көндүрүп койдук да биз. Таттуу убадаларга көндүрүп койдук. Кур дегенде ошону угуп жыргап калалы деген эл болуп калдыбы деп калдымы? Ишке ашпаса дагы. Бирок бул жакшы нерсе эмес да. Эртең эле калпы чыгып каларын билип туруп ошого ишенген бул өзү бечаранын иши да. Анан элдин арасында деле бүт баары бекем принцип менен жүргөн кишилер эмес экен да. Анан канча бир шайлоо көрсөттү. Жөн эле товар катары сатыла турган кишилер бар экен. Анан 100 киши болсо ошонун ичинен бир 5-6 эле чырылдап чындыкты, адилеттикти сүйлөбөсө, анын ичинде кайдыгерлер 70-80% экен да. Кайдыгерлер. Мен агам Аман Токтоолов бир кезде ушу кайдыгерлик жөнүндө жазды эле абдан. Анан кийин аны башкалар улантты. Эң башкы трагедия ушул экенин жазганда. Кайдыгерлик. Кантип айыгабыз ал кайдыгерликтен, ошол эле коомдогу оорулардан, коомдун оорусу? Бизде мындай дагы бир мешандык бир түшүнүк болуп калды да. Буну мамлекеттик катчы эмне кылып жүрөт? Карабай. Же болбосо баланча эмне кылып жүрөт? Маданият министри каякта жүрөт? Жок, сен өзүңөн башта эмне кыласың мамлекеттик катчыны же маданият министрин? Өзүңөн башта, өзүң кайдыгерсиңби? Кайдыгерлигиң таштанды. Биринчи. Ар бир киши өзүнөн баштаса эле биз оңолуп кеткен турабыз да. Мынча элдин баарын кайсы мамлекеттик катчы, кайсы маданият министри заматтын ортосунда оңдой алат? Оңдой албайт. Ар бир киши өзүнөн башташ керек да. Өзүндөгү кайдыгерликти, өзүндөгү кемчиликти жойгонду баштаса эле биз анда чоң секирик жасаган турабыз. Кайдыгерлик бар экенин моюнга алышыбыз керек биринчи. Анан аны кантип жок кылабыз? Анан кайдыгер болбогула десе эле биз аянтка чыгып митинг жасагандан башканы түшүнбөй атпайбызбы? Жок, башка мына интернеттин айдыңында далай маселе кетип атат. Ошол эле күмөндөр айтып атат, эмнеге кыргыз болуп, туулуп, араб болуп өлүшүбүз керек? Бу да чоң маселе сүйлөшө турган. Ушуну сен тигинсиң, сен мындайсың дебей эле отуруп эле мына ошол Кудайдын өзүнүн мыйзамдарын бузбай сүйлөшсө, бул чоң маселе. Мына ушуну айтып атканда дагы баары унчукпай отурганын өзү кайдыгерлик да. Мен мына казактардын коому бизге караганда бир топ активдүү да. Мен ошолордон көрүп атам. Дин маселеси болобу, саясат болобу, башкасы болобу, булар абдан активдүү. Бизде болсо биз артисттердин турмушунан өйдө чыга албай атабыз да. Анан бирөө жазат, мына мен эртең менен туруп сууга жуундум дейт. Сен сууга жуунасыңбы, же топурак оонайсыңбы? Кимге кереги бар анын? Жанагы Петросянды айтып атат, Жириновскийди айтты учурунда.
телевизордан, интернеттен қарасаң дейді, біреу ажырашып кетті дейді. Ұяланай, ушул мамлекеттик маселеби дейді. Ажыраша берет, үйлене берет булар дейді. Анын баары бір үй билен өзүнүн сыры, калсын ошол бойдон. Не аласыңар анын мамлекеттик талкууга алып чыгып. Өздөрү билет алар эмнеге ажырашты, эмнеге үйлөндү. Туурабы? Анан биздин өзүбүздүн өнөр адамдарынан да кетип атат. Ар бир кадамын кыргызча орой айтканда чиш-пышынын баарын салып атпайбы? Өздөрү көргөн жакшы нерселерди салып жүрүп отурса, мына сен жасап атасың го. Табияттын жакшы нерселерин жасап атасың. Жанагы мен аябай күлдүм. Жолдун аркы четиндеги үйдөн байлаган эме уйбу? Жылкыбы? Жылкы. Жылкы. Жибин сүйрөгөн бойдон бияк капталга туруп калып жолду жаап турат. Абдан сонун тапкансың. Ушундай нерселерди бериш керек да. Бул кызык да аябай. Мен ошон үчүн эмеге киргим келбейт интернетке. Себеби башында бир кирсем бул аябай ыплас экен. Бири-бирин ашата сөгүп аткандарын көрүп анан окуу, мен ошо кирбейм деген. Себеби кирсең оюңду айткың келип кетет. Айтсаң анан согуш башталат. Согуштун ветераны болбой эле жөн эле жашайын дейсизби? Жөн эле жашайын деп мен көп кирбейм. Телефон көп ачпайм деле. Ушундай. Биз ошол келип эле билимсиздик, караңгылык окшойт ошол. Бизде мындай го. Бирөөнүн пикирин сыйлоо деген дээрлик жок эсе, өзүбүздүкүн таңуулай беребиз. Анан биздин пикирибизге туура келбей калса эле, ал туура эмес, ал келесоо чыгарып коебуз да. Бизди большевиктер 75 жыл бою большевизмге көндүрдү да. Большевизм деген сен биз менен болсоң, биздин кишисиң, биз менен болбосоң эле душмансың деген принципке тыгып койгон бизди. Ошол биздин психологиябызга сиңип калды да аябай. Бирдемени айтасыңбы? Бул макул эмеспи? Душман. Бүттү. Ошол жерде мунун шапкасынан баштап баарын шубаш керек. Анан кырылышып жатып калыш керек да. Жанагы афоризмдерде мысли изречения деген абдан укмуш китеп бар. Ошондо бирөөнүн пикирин биринчи укканды үйрөн дейт. Укканды талашып тартышып кыйкырышып кетпей, жөн эле укканды үйрөн дейт пикирин. Экинчиси аны сыйлаганды үйрөн. Ошол экөөнү үйрөнсөң эле, андан аркысында сен эмне кылыш керек экенин өзүң эле түшүнөсүң дейт. Биз ошого жетпей атпайбызбы? Биз укпайбыз да. Биз баш жагын угуп туруп эле кыйкырып киребиз. Аны уккандан кийин анан талкалап киребиз. Бул интернет айдыңы жакшы да жагы бар экен, жаман жагы көбүрөөк экен. Көбүрөөк экен да. Бул адамдардын психологиясын кандай кылып өзгөртүп атканын анализдеген эч ким жок. Эч ким жок анализдеген. Бул абдан чоң маселе. Анан жеңил, желпи нерсеге биз батазы кылат окшойбуз. Себеби акылыбыз эмнеге жетсе ошону кабыл алып атпайбызбы? Жана атактуу кишилер менен чогуу жүрүп 100 грамм арак ичип анан дагы бир 5-7 саат сүйлөшүп отурса, ошол сүйлөшүп отурган теманы айтпайт. Биз экөөбүз арак ичкенбиз дейт. Себеби анын акылы ошол аракка эле жетип атат. Калганын түшүнбөйт экен ал. Биз ошондой деңгээл менен аралашып жүрүп атпайбызбы баарыбыз? Мен айтып атып, мен деле ошол деңгээлден өйдө чыгып кеттим деп айта албайм. Менде дагы пендечилик абдан көп да. Мен өзүм кемчилигим башыман ашкан кишимин. Ошону жой албай келатам 70 жылдан бери. Бирок ар кимибиз өзүбүздүн кемчилигибизди билсек жакшы болор эле да. Ошону жойгонго аракет кылсак. Ошондо кур дегенде жылат элек деп ойлойм да алдыга. Көкөлөп кетпесек дагы. Бир жолу бирөө айтып атпайбы, мен вообще кемчилигим жок деп. Мен оозум ачылып эле калыптыр. Окуу. Муну Кудай такыр иши жок, бош отурганда жасаса керек. Алаксыбай эчтекеге. Кемчилиги жок киши болбойт да. Толуп атат. Кемчилик ар кимде толуп атат. Кеп аны ким моюнга алат, ким моюнга албайт. Мисалы мен жалкоолугум мына өмүр бою коштоп келатат да. Мен бул калып да калбайт экен Кудай урган.
Мен өзімді қинаймын. Мен негізі көп андай емгекшіл емеспін. Бірақ өзімді қинап жасатам да. Антпесем мен өзі негізі жалқау болып төрелген болушым керек. Анан жалқау кишиге Кудай жакшы эмелерди берип коет. Способность. Жөндөн берип коет. Ошонун аркасында мен жүрө берет анан. Ушул институт окуп жүргөндө, экзаменге даярданганда бир күн, 2 күн калганда даярданчымын да. Эс тутумум жакшы болчу аябай. Болду, ошо мен тапшырып кетчимин. Башкалар 15-20 күн мурда конспектлерди алып алып мынтип эле жүрчү да. Анан ойлоп койчумун, мага окшогон жалкоого эмгекчил болбогондон кийин ушундай эс тутум берип коет экен да. Анан ошону окуп алып эле тапшырып кете бергенге деп. Болбосо мен ошо бир кезде мына сонун мугалимдерден окудум деп атпаймынбы? Ошолордун ачып берген жолунда мен максималдуу мүмкүнчүлүктү пайдаланган жокмун да. Мен абдан көп чыгармаларды жазсам болмок. Мен өзү келмейинче жүрө бердим. Мен ойлодум, өзү келгени туура го ушул. Баягы муну жазайын, тигин жазайын дебей, өзү келсе ошол көктөн келген нерсе бул өзү. Демек ошо канчаны жиберсе ошончону жазат окшойм деп жүрчүмүн да. Көрсө кийин Сооронбай Жусуев агабыз менен сүйлөшүп отурсам айтып атпайбы? Күнүгө жазып отурмайынча акындын калеми мокойт дейт. Күнүгө жазыш керек деди да. Мен ошондой ойлоп калдым. Окуйт. Күнүгө эмес, ай сайын жазбайбыз. Жөн эле жүргөн турбайбызбы деп. Анан кийин ошол Арашанга барып, күнүгө отуруп алып иштеп көрсөм, чын эле ошондой экен да. Күнүгө калем кайралып, курчулуп туруш керек экен. Чыгармачылардан. Мен өкүнгөнүм ошол жаш кезде фантазия абдан жакшы болуп турган кезде аспаптык чыгармалар жазсам болмок экен да, вальстарды жазсам болмок экен. Ушул күндө мүмкүн жашап калат эле.